Россияга барууга алдын ала даярдануу. Россия Федерациясына кетердин алдында Россия Федерациясынын чек арасын өтүү, миграциялык картаны туура толтуруу, миграциялык каттоого туруу эрежелери, Россияда турак жай жалдоо, жумуш табуу маселелери жана эмгек укуктарын коргоо негиздери менен алдын ала таанышуу керек. Медициналык текшерүүдөн манжа изин мамлекеттик каттоо жана сүрөткө тартуу тартибинен өтүү. 2021 жылдын 29 декабрынан баштап Россия Федерациясына визасыз тартипте иштөө үчүн келген чет элдик жарандар, анын ичинде Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн, ошондой эле манжа изин мамлекеттик каттоо жана сүрөткө тартуу тартибинен өтүшү керек. Миграциялык каттоого туруу. Кыргыз Республикасынын жараны Россия Федерациясынын аймагына кирген күндөн тартып 30 күндөн ашык жүрсө, анда Россия Федерациясынын компетенттүү органдарына жашаган жери боюнча катталууга милдет. Миграциялык каттоого тургузуу боюнча бардык жол жоболорду кабыл алуучу тарап ишке ашырат. Кабыл алуучу тарап Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын жаранына иш жүзүндө жашоо үчүн турак жай же башка жай берген Россия Федерациясынын жарандары жана чет өлкөлүк жарандар, ошондой эле юридикалык жактар, юридикалык жактын филиалы же өкүлчүлүгү болушу мүмкүн. Эмгекке орношуу. Кыргыз Республикасынын жарандары алган билимдерине жана адистиктерине ылайык Россия Федерациясында кесиптик ишмердүүлүк менен алектенүүгө укуктуу. Мында педагогикалык, юридикалык, медициналык жана фармацевтикалык билимдери болсо, адистиги менен иштөөсү үчүн мыйзамга бекитилген шарттарга ылайык билими тууралуу документти таануу жол жоболорунан өтүү керек. Эмгек ишмердиги иш берүүчү менен жазуу жүзүндө түзүлгөн эмгек келишиминин негизинде гана ишке ашырылууга тийиш. Эмгек келишими жазуу жүзүндө 2 нускада түзүлөт. Алардын ар бирине тараптар кол коюшат. Медициналык жардам алуу укугу. 2016 жылдын 27 декабрында Россия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлигинен 2016 жылдын 27 октябрындагы номер 803 милдеттүү медициналык камсыздандыруу эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө буйругу күчүнө кирди. Башкача айтканда ОМС деп айтсак болот. Буга байланыштуу ЭЭПке мүчө мамлекеттердин эмгекчилерине Россия Федерациясынын аймагындагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси берилет. Укуктук коргоону камсыз кылуу. Россия Федерациясынын аймагында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары компетенциясына жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери кирген Россия Федерациясынын сотуна, прокуратурасына, ички иштер органдарына жана башка мекемелерине эркин жана тоскоолдуксуз кайрылууга укуктуу.